Урматтуу кесиптештер, сиздер байкагандай мынакей бул президенттин указы чыкканына туура 1,5 жыл болду. 1,5 жылдан бери Талас обласы боюнча Талас шаарындагы автобекеттин маселеси менен мен бир нече жолу ошол көчмө жыйында уюштурдук, барып да көрдүк. Ошол жерде маселе жылбагандыктан сиздерге сунуш кылып, ушул маселени толук кандуу билейин деген ниетте чогулуп отурабыз. Сиз да бак түшүнүш туура Асан мырзага мындай замечание кылып атасыз. Себеби дегенде мынакей аппарат, президенттин аппаратынын атайын кызматы дагы ушул маселе боюнча дагы карап иштеп чыккан жок. Бул президенттин указы, бул тамаша эмес. Түшүнгөн кишиге. Түшүнбөсө ушинтип жүрө берет экенбиз да. Указды аткарбай. Анан Алмаз Абдуллаевич, сиз айтсаңыз, ушул Талас шаарындагы автобекеттин башталгыч аянты канча эле? Маалымат бер десек, маалымат да бербепсиздер бияка. Автобекеттин башчысы жооп берсин, уруксат берсеңиздер. Уруксат берсеңиздер. Талас автовокзалынын Талас шаарындагы автовокзал учурда мамлекетке жалпы аянты 1 гектар 10 соток. Бул эң биринчи алгачкы аянты. Ооба. Азыр да ушул аянт сакталганбы? Азыркы аянтта учурда да сакталган. Кантип калган? Сакталган. Сакталган? Прокуратура кызматкеринен бар да. Сиздер ошол жерде азыр көрүп атасыздар, бурчунда ошол жерде кафе сатылып атат. Жеке менчикке өтүп кеткен. Ошол жерде автомойкалар турат, башка дүкөндөр турат. Президенттин указында алардын баардыгын токтотуу боюнча турат указы. Сиздер кандай иш алып бардыңыздар? Билесизби ушул маалыматты? Саламатсыздарбы? Коррупцияга каршы аракеттенүү башкармалынын башчысы Ашырбаев Мирлан, башкы прокуратурадан. Аталган жарлыктын аткарылышы боюнча прокуратура органдары тарабынан 8 текшерүү жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы менен 4 сунуштама, 2 талап, 3 доо арыз келтирилип, 1 кылмыш иши козголгон. Келтирген прокурорлук актылардын негизинде жалпы 178 миллион 305 миң 877 сомду түзгөн. 2 автобекеттин имараты 2,5 гектар жерлери менен жана Кечиресиз, урматтуу. Талас обласы боюнча Талас шаарындагы автобекетти айтыңызчы. Талас боюнча маалыматым жок экен, мен жазып алдым. Ал боюнча биз тактап туруп. Сиздер эмне келдиңиздер анда маалыматыңыздар жок болсо? Сиздерге алдын ала сиздерге маалымат берилген да. Ушундай маалыматтар менен келесиздер деп. Шуну эмкиде анда Улукбек Зулпукаров сиз айткандай анда кийинки которсок, анан дагы ушул мамлекеттик автоинспекция боюнча дагы сиздер ушул Таласта ураган системасы бар, автоунаа бар сиздерде. Таласта турабы? Ушул ураган системасы жабдылган автоунаа. Ушул автовокзалдын тегерек четинен айыппулдарга салган штрафтардын санын бергиле десем, силер жалпы берип атасыздар да, 5334 укук бузуулар болгон депчи. Ошол видео фиксация менен, же болбосо фото менен айыппулга жылган таксисттердин саны барбы? Канча? Штрафтар салынды эле буларга? Кеңеш менен маалымат берип койсуң азыр. Жол кыймыл коопсуздугунун башкармалыгынын жетекчиси Жорабеков. Жалпысынан мына 2024 жылдын 9 айында, 9 ай аралыгында жалпысынан ошол укук бузуулар боюнча 12725 протокол түзүлдү. Алардын жалпы акча сумма саны 44 миллион 834 миңди түзгөн. Бүгүнкү күнү бул багытта жумуштарда уланып жатышат. Дагы маалымат кошумча болсо сиздерге беребиз.
Кеңеш мырза, ошо Талас автобекетинин тегерегинен салынган айып пулдардын санын билесизби, билбейсизби? Андай маалымат жок да сизде? Азыр областтар боюнча толук анализдер жасап атабыз. Анда кийинкиге туура так маалымат берип койсоңуз, ошо областтын Жарайт. ошол автобекеттен мыйзам бузулган таксисттердин саны, ошону берсеңиз. Мынакей менин кесиптешим Элдар Курманбекович да жакшы айтпадыбы? Могу жогоруда айткандай Талас-Тарас жолунда, же болбосо Суу-Самыр-Талас жолунда дагы ошол жол ортосунда тилкелердин жоктугунан мынакей көп кырсыктарга учурап атат. Анын ичинен мына таксисттер башаламан ар кайсы жерден кетип атат. Автобекеттерден эмес, ар кандай точкалардан дейбизби, телеграм каналдардан дейбиз, ушунун баарын иретке келбей, мына 1,5 жылдан бери ушул жөнүндө маселе болуп атат да. Ошон үчүн урматтуу кесиптештер, кийинки жылдырып мындай толук кандуу ушул президенттин указынын иштеши боюнча кайра карап берүүңүздөрдү өтүнөм. Толук маалымат берүү. Ошо Талас автобекетинин да жетекчиси келсин. Ошо Таластын мамлекеттик автоинспекциянын жетекчилери да келсин. Эгер мүмкүн болсо. Ошондой бир мындай чогуу жалпы бир иш чара кылбасак, бул указды аткарууну баягы оор болуп атат да Талас облусу боюнча. Рахмат.